Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Үрүмчүдө Айкөл маданият таратуу жоопкерчилиги чектелген коому бар. Мына ошол коомдун жетекчиси Баймукамбет уулу Кубанычбек аттуу жаран бар экен. Биз Калемпир KG видео порталынын кызматкерлери интернет аркылуу мындай атайлап эмес, кокустан эле байланышып калып, мына ушул жоопкерчилиги чектелген коом кадимки Манас мультфильмин тартууга ниеткер экендиги туурасында биз интернет аркылуу сүйлөшүп калып, сөз чыгып, анан кийин ошол жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү бүгүнкү күндө мына Кыргызстанга келип отурат. Анда ошол Баймукамбет уулу Кубанычбек мырза менен маекти баштасак. Кубаныч мырза, биз эми интернеттен сүйлөшкөндө бул маселени ушундай Манасты тартсак, Манасты ушул бөбөктөр аркылуу түшүндүрүп, Манастын эмне экенин, Манастын кандай баалуу экенин түшүндүрсөк мультфильм аркылуу деп ушундай бир сөз айттыңыз эле. Ошол туурасында дагы мультфильмди тартуу туурасындагы демилгеңиз жөнүндө бир азын-аулак сөз айтсаңыз. Эми бул Манас болсо кыргыз улутунун бир туу чокусу. Ушул барышта келечектеги жаш муундар үчүн, келечектеги биздин урпактар үчүн ушул мультфильмди тартып койсок, келечекте урпактан урпакка ары карай жалгашса, кыргыз элибиздин маданиятын жогору көтөрүп, кыргыз элибиздин дүйнөгө таанытып, ушундай жакшынакай жумуштарды алып барсак деген ойдобуз. Ошол үчүн ошол сиз менен интернетте дагы, телефондо дагы көп жактан сүйлөшүп маектештик. Бүгүн эми насип буйруп Кыргызстанга келип ушундай мультфильмди тартыш, аны кандай көтөрүш, кандай неме кылыш боюнча сүйлөшүп отурабыз. Сиз мындан кийинки жаш муундарыбыздын, балдарыбыздын ушуну көрүшүнө, ушул аркылуу өзүнүн кыргыздыгын унутпай, өзүнүн маданиятын унутпаган ушундай жаш муундардан болуш үчүн ушундай жакшы жумуштарды алып барсак деген идеядабыз. Негизи мен былтыркы жылы ушул телевидениеде ЛТР телекомпаниясында иштеп атканымда, ушул насип буйруп ушул Кытайга барып калганда, ушул Шанхай, Гуанчжоу, Пекинде болгонумда ушул мультфильм жасап аткан өзүнчө бир ишканага да киргенбиз. Аябай жогорку деңгээлде өнүккөн экен да. Мультфильм жасоо, мультфильм тартуу, көптөгөн балдар, көптөгөн адистер отурат бир эле бөлмөдө. Өтө татаал мультфильмдер жасашат экен да. Анан бул багытта эми силер Манас деген ушу мультфильмди тартууга киришип аткандан кийин, бул Манас деген өзүңүз билесиз, бул оңой нерсе эмес. Бул өтө бир чоң, өтө бир үлкөн нерсе да, улуу нерсе. Анан ошого мындай бир моралдык жактан дагы, мындай өзүңөр даярсыңарбы? Анан моралдык жактан дагы, анан техникалык жактан дагы кандай даярдыгыңар бар? Биз моралдык жактан дагы, техникалык жактан дагы даярбыз деп ойлойм. Эми техникалык жактан биздин ушул фермада 20 адам иштейт. 20 болгондо ушу техникалык жактан эле 20. Ал эми башка кызматчыларды кошпогондо ушул техникалык жактан 20 болот. Онову Үрүмчүдө компанияда ошол жерде жумуштар менен чогулданат. Ал Онову болсо Пекинде. Аны болсо 2 компания бар, биз бөлүмчөсү Пекинде. Ошол былтыр биз Америка жак менен деле сүйлөшкөнбүз. Алар биздин ушул балдарыбыздын техникасын ашырып бериш үчүн
жакшынакай сөздөрүн айтышты. Кудайым буюрса, биз дагы ушул жөнүндө иштештик жасап калсак, Кудайым буюрса, Кыргыздын ушул 3Т форматындагы мультфильмди тартуу жөнүндөгү балдарды курстарга берип, курстар аркылуу окутуп, Кыргызстандын ушул жерине дагы курстарды орнолоштуруп, ушул жактарда компанияларды куруп, ушундай Орто Азияга ушул 3Т форматында мультфильм тартууну жолго коебуз деген идеядабыз. Ал ошол мультфильмди монтаждай турган, аны ошол негизги жумушун аткара турган ошол Кытайдагы сиз айтып аткан балдар, адистер, алар баары сиздин компанияга караштуу? Менин компанияма караштуу, ушул биздин компанияга караштуу. Бул жерде биздин компанияда 2 улут иштейт. Бирөөсү ушу кыргыз өзүбүздүн кыргыз улутунан, экинчиси казак улутунан, башка улуттар өз улутунун маданиятын билбейт жакшы. Ал үчүн өзүбүздүн улуттун маданиятын билген адамдарды, ушунун маданиятты, маселен, боз үйдүн жасалышы, боз үй кайдан келди, ал кандай, ички боз үйдүн кереги, угуна чейинки болгон аралыкта. Демек, жана Манаста чыгармасында, Манас эпосунда сүрөттөлүп аткан буюм тайым, кыргызга тиешелүү, кыргыз улутуна тиешелүү буюм тайымдардын бүт бардыгын билген бир мультфильм жасагычтар болуш керек. Ошон үчүн айтып атасыздар ушуну, Ооба. Ошону түшүнүш керек да, бир улуттун дүйнөсүн, бир улуттун маданиятын түшүнбөй туруп, ал улуттун нерсесин жасай албайбы деп ойлойм. Анан эми бул Кыргызстанга келипсиз, ушундай демилгени көтөрүп, Манас мультфильмин тартайын депчи. Маданият министрлигине, башка бир тиешелүү бир айрым бир кишилер менен да жолугушуп көрүп атасыңарбы? Алар кандай деп атат? Колдоп атабы же каяктагы эле бир болбогон нерсени баштапсыңар деп кол силтеп коюп атабы? Эми жолуккан байкелер менен, жеке ишкерлер менен да жолугуп учураштык. Алардын колдошу жакшы. Маданият министрлигине да жолуктум. Алар дагы ошол жакшы сөздөрүн айтып, ушул демилгени көтөрүшкө бизге жакшынакай жолдорду көрсөтүп берип атат. Ошол үчүн ушул мультфильмди тартыш үчүн барлык элибиз жумулуп, ошол жеке ишкерлер, соодагерлер ушуну бизди колдоп берсе деген тилектемин. Биз буга чейинки сүйлөшкөндө да сиз айтып өттүңүз эле, мындайча айтканда, бул жака келүүдөн максат, мындайча айтканда, Кыргыздын канчалык деңгээлде патриоттуулугун дагы бир байкап көрүү иретинде ушундай Манасты тарталы, бөбөктөр аны көрсүн, Манастын ким экенин, кандай окуялар болгондугун көрүп чоңойсун мультфильм аркылуу. Ошол эле Шректи көргөндөй, ошол эле Бэтменди көргөндөй, жанагы жөргөмүш киши Человек-паукту көргөндөй кылып, эмне үчүн ушул Манасты сыймык менен көрсө болбосун деген ойлоруңузду айттыңыз эле. Анан эми биз шартыбыз Орто Азия деңгейинен Европа деңгейине чейинки аралыкта компаниябыз. Европа деңгээлдеш болгон. Ошол үчүн мен айта турган максатым ушул жумушту барлыгыбыз, жеке ишкерлер болсун, мамлекеттеги атка минген азаматтар болсун, ушул эле Манаска күйүнгөн. Бул Манастын сценарийин, ошо сценарийин жазуу жагын кимге табыштайсыңар? Өзүңөр аткарасыңарбы же бул жак сценарий жазуу жагынан Кыргызстанга табыштайбыз. Кыргызстан үн коштоо жагычы? Үн коштоо жагында Кыргызстанга беребиз. Демек, сиздер ошол мультфильм жасай турган адистер Кытайда, ошол сиз жетектеген компанияда 20 адам бар экен, мультфильм жасайт элек деп даяр болуп турушат экен. Даяр. Бул жакта чыгармачыл адамдар сценарий жазган, Манастын сценарийин жаза алган, анан ошонун үнүн коштогондор болсо, анан ошого бир каражат бөлчү бир азаматтар чыкса,
каражат бөлүнсө, сиз ошол ишти бир баштоого ортомчу катары бир компания экенсиз да, ооба, ошондой. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Анан мына бизде азыр мына экранда көрүнүп аткан ошо сиздер тарткан мульт тасма болуп атат. Ушул тасманы канча күндө бүттүңөр, анан каражат канча кетти ушуга? Бунун өзүнө 2,5 айда бүттүк. 2,5 айда ошол өзүбүздүн башка да иштеп аткан, мультфильм тартып аткан эмебиздин себептүү биздин өзүбүздүн балдар ошол шашылыш болуп, ошол менен биздин 3-4 балабыз 2,5 айда ошондой айрым чыгарып, ошону 2,5 айда бүттү. Бул эми 3D форматындагы мультфильм тартыш аябай алганда оор. Бул компьютердин бетинде. 2D форматындагы мультфильмге караганда деңгээи дагы техникасы да жогору. Рахмат, анда ушинтип келип өзүңүздүн демилгениңиз тууралуу ачык сөзүңүздү, ачык оюңузду билдиргениңиз үчүн мен ыраазычылык берем. Рахмат сизге да.